Assalamu alaikum mekендештер. Баарыңыздарга Иллинойс штатынан кайрадан чыгып жатам. Бүгүн 19 март. Көчөмүнө 18 мартта мекендештер кезиги спорт сарайда спорт оюндарын өткөрүп, келген мекендештерге тамак берип, балдарды ойнотуп, жакшынакай күндү өткөрдүк эле. Эртеси күнү бүгүн 19 мартта ушундай жакшынакай имаратта мекендештер чогулуп жатат. Бүгүн кечки саат 6-га деген, азыр 6:30 болуп калды. Кыргыз деген кечигип кеш керек да достор. Бул жакта азыр мекендештерге дайындалган тамак аш болот. Кыргызстандан келген, аты башы көрүнүп калган биздин артисттер ырдап, мекендештер менен бири-бирибиз менен жүз көрүшүп, жакшынакай каалоо тилектерди айтып, убакытты өткөрөлү деп келдик. Норуз майрамын эртелеп биз майрамдап жатабыз достор. Баарыңыздарга Иллинойс штатынан жалындуу салам. Мына дагы бир жолу сиздерге атын көрсөтүп коеюн. Бул имараттын маңдайында абдан чоң паркинг лоттор бар экен. Мына мекендештер жаңыдан келип атат, машиналарын токтотуп атышат. Мына бул жакта дагы биздин бир мекендешибиз Мерседес дейт. V8 Мерседес үлгүсүндөгү автомашина менен келиптир. Мына бул жакта да мекендештерибиз келип атат четинен. Бул жакта бир мекендешибиз машинасын токтотуп атат. Көчө күнү паркинг лотто машиналар толуп, мекендештер абдан кыйналып калышты. Бул жака канча мекендеш келет экенин билбейм. Мына бир катар, эки катар, 3, 4, 5, 6 деп бир 10 чакты катар машиналарын коюп атышат. Бул имараттын жанында Holiday Inn деген бул гостиница бар экен. Экөө биригип турат экен. Ким билет, тетигил жерде машина ташыган бир трак турат. Биздин мекендештер, трак айдаган мекендештер трак менен да келиши мүмкүн. Бул жакта дагы бир трак турат. Мына пока паркинг лот толо элек, бир жарым саатта толуп калат деген ойдобуз. Дагы бир кызык нерсе көрсөтүп коеюн. Биздин Кейжилайн компаниясында иштеген, мени жакшы көргөн иним жаңы эле кезиктим. Силердин машинанын жанына парковка кылып койдук дейт. Жанаша коюп коюптур. Апа-пакай Мерседес менен жүрөт экен. Бул болсо биздин машина достор. Бүгүнкү иш чарадагы ойдогудай абдан жакшы өтөт деген ойдобуз. Бардык мекендештерге кааларыбыз. Арасында көптөн бери жашаган мекендештер бар, арасында Америка Кошмо Штатына жаңы келген мекендештер бар. Жакшынакай маанай каалайбыз. Кечки саат 9-10 чейин болот деп атат. Кыргызстанда дүйнөнүн башка булуң бурчунда жашаган мекендештер дагы Кудай буйрса Америкага келип калсаңыздар, кийинки майрамдарда чогуу болуш баарыбызга насип этсин достор. Маанай жакшы, сиздерге дагы жакшы маанай каалайм. Ичинен концерт болуп атканда жакшынакай нерселерди көрсөткөнгө дагы аракет кылам. Мына достор, паркинг лоттун бер жагына бул жака аттарын жазып коюптур. Ар жакта гостиницаныкы, а бул болсо биз кире турган центрдин аты экен. Бул кире бериш жагы. Кээ бир мекендештер бул жака машина менен келип токтотуп, анан ичине кирип жатышат. Мына достор, бул жака мекендештер жаңыдан келип, бул жактан билеттерин текшертип, тетигил жерде кийим тапшырган жер бар экен, ошол жака кийимдерин тапшырып, анан бул залга кирип атышат. Бул жакта атайын баннер коюп коюптур, каалоочулар келип, мына Чикагодо Норуз деп жазып коюптур. Сүрөткө түшүп атышат. Мияк не жабылып калды? Мына бул жака дагы десерттерди даярдап коюптур.
İçi abdan çoğun, жылуу, жакшы, кооз экен. Сөз жок. Ушундай иш-чараларды уюштуруп жаткан Кыргыз комьюнити центрдагы жигиттерге, кыздарга ыраазычылыкты билдирип, чоң рахматыбызды айтып коюшубуз керек. Мына бул жакта мекендештер сүрөткө түшүп жатышат. Билеттерде ар бир столдун номерлерин жазып коюптур. Анан местасын жазып коюптур. Мекендештер келип, өзлөрүнүн столдорун таап, месталарын таап, отуруп жатышат. Тигил жерде сцена бар экен, аяка биздин Кыргызстандан келген урматтуу артисттерибиз чыгып ырдап беришет го деген ойдобуз. Достор, ар бир столдун өзүнүн номерлери бар экен. Мына биздин стол 22-чи стол. Пока стол бузулуп келелекте эме кала электе тартып коеюн деп атам. Мына биз мекендештер менен чогуу отурабыз, Кудай берсе, көңүл ачабыз. Ар бир столдо номер бар экен. Тиякта 34 деп турат, мыякта 20, 18 деп. Ичинде канча мекендеш бар экенин билбейм, бирок мекендештер абдан көп келип атышат. Keyifli iş-çara olsa bugünkü aş-çaraga hoş gelingizler. Elimizde жаздын demi bol Noruz bayramı deledeken dalışıl Noruz bayramında bütünдөй жер жаңырат экен, жер аркылуу адамзат жаңырат экен, адамзаттын дүйнөсү жаңырат экен. Дал ушул керемет кечте биз дагы бүгүн Noruz майрамын шылтоолуп күрүштүн аркасы менен көрмөк суу ичет дегендей, кечээки майрамды шылтоолуп бүгүн дагы жайыл дасторкон үстүндө баарыбыз баарлашып, бир туугандык мамилебизди дагы да болсо бекемдеп, жакшы сөз айтып, жакшы тилек кылып, алакан жайып, дуа кылып, тирүүлүктүн бейичи дасторкон дегенде дасторкондун четине отуруп, илгертиден ата-бабаларыбыз ичинекей балдарын дасторкондун чети чоң мектепте, ошол мектепте тарбиялаган экен. Ал ошол мектеп, биздин мектебибиз мына мектеп Чикагодогу Silk Road деген чоң мектепке айланып отурат. Буюрса бул иштер алдыга жылса көчөдө айтып кеттим. Бул тарых, албетте бул тарых жазылат, уланат, келечекте мунун нөмөсүн көрөсүздөр. Америкада балким президенттер чыгат, ушул жерден сенаторлор чыгат, Кыргызстанга дүйнөгө таанымал окумуштуулар чыгат, илимбоздор чыгат. Ошондой пайдалуу адамдарды көргөндө биз албетте сыймыктанабыз. Ошон үчүн бул эки жигитке сиздердин алдыңыздарда чоң ыраазычылык, кол чабыңыздар болсо сүйлөбүз.
Чикагодан жазған саламат болсын. Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Шатаев агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Эң көп бала төргөн апабыз 6 баланын энесине мындай боз үйдү мелек кылабыз. Апаке, бар болуңуз. Эмне үчүн апабызга 6 бала деп белек бердик? Көбүнчө Америкага келгенде биздин жеңелерибиз фигура бузулат, 2 бала жетет, 1 эле бала дебестен ушул апаларыбызда Кыргыздын токумун көбөйткөн жеңелерден болуңуздар. Жеңелерге бир болушка алып коелу, 37 жыл, 38 жыл, 40 жыл мынасы апабыз. Сыр бермей отурушат экен. 40тан ашкандар барбы? Так. Төрдөгү апабыз бар экен. Бүгүн Достор, мекендештердин кезигүүсү абдан сонун өтүп жатат. Жакшы эс алып жатабыз. Көптөгөн мекендештерге, инилерге, карындаштарга кезип жатабыз. Мына Замир иниме да кезиктим. Азыр Замир иниме сөз беребиз. Сиздер менен учурашып, кичине өзү менен тааныштырып, Нооруз майрамы менен куттуктап коет. Ассаламу алейкум достор, туугандар. Ошондо Америкага келгениңизге бир 2 айдын жүзү болуп атат. Кудай буйруп, могу жерде бүгүн Нооруз майрамын ошо мекендештер, жердештерибиз чогулуп өткөрүп аткан экен. Ушул жерге келип, Алмаз байкеге жолугуп, Алмаз байкени YouTube'дан, Instagram'дан көп көрчүк. Жанагындай $100 уюштуруп ойноткон оюндарын көрүп, биз да суктап неме кылчык. Анан мына пешен экен, тагдыр экен, ушинтип жүз көрүшүп, Алмаз байке менен ушул жерде бир дастуркондо, бир столикте отуруп, даам татып, ошо жакшынакай концертке күбө болуп отурабыз. Баарыңарга ийгилик, ишиңерге кайсы жерде болбогула, аман болгула, бар болгула, бай болгула, ден соолукта болгула. Ассаламу алейкум. Замир инибизге абдан чоң рахмат. Эң бир эле суроо. Америкага келгениңерге баягы жилет этпейсиңерби? Баары жакшыбы иштер? Жок, Кудай буйруса баары жакшы. Жилет эткенге деле эч кандай неме жок, повод жок. Себеби биз бул жака келебиз деп качадан бери ниет кылып, неме кылып жүргөнбүз. Ой максаттарыбыз Кудай буйруса мына пешенеге жазган экен Алла таалам. Ушул жерде отурабыз. Кудай буйруса ошо Америка жергесин жүрөбүз азыр. Ошо жумуш кылып, келгенибизге аз эле болду. Кудай буйруса көнүшүп неме кылсак, кичине дальнейшем дагы көрөбүз. Жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдобуз, Кудай буйруса. Жакшы. Жаңы эле келип кирсиңер, Замир иниме үй бүлөсү менен жакшынакай маанайда болуп, иштеп, баягы Америкага адаптациялып, аста койгон ой максаттарга жетишиңерге чын жүрөктөн тилектеспиз. Рахмат байке, сиздерге да ийгилик. Жакшы.
mektebiңizler kut bolsun. Ушундай эле сыйлык менен ыраазычылык кат менен Каламбеков Улукбек Каратбековичине.